Да бир эстен калгыс нерсени айтып берейин деп турам. Эми бул бауреке научный работниктерге айрыкча. Эми бизде абдан научный работа болгондон кийин точно болуш керек да. Никакой это самый калп айтыш же болбосо плагиатство намна деген болбош керек. Эми муну абдан строго контролировать этет, бизден өткөн менен вактан строго карайт. Мен ушул илгери эч качан ишимен келбейт. Азыркы бауреке илим менен, билим менен заниматься эткен биздин жаштарга эскертип келет да. Бул абдан эстен кеткис нерсе. Бир чети кеткис, экинчи чети өттү позорный болгон убагында. Мен бая жаш убагымда ординатор, аспирант болуп жүргөндө биздин госпитальный хирургия азыркы республика больницанын эки этаж серия издания. Биринчи этажында биз, экинчи этажында Акунбаев болчу. Пропет хирургия. Эми азыр силикоматы имени Акунбаев болуп жүрбөйбү? Ошондо иштегенде бири-бирибизге жакшы киришип, жакшы билишибиз. Кимдер иштейт, кимдин кандай сотрудниктери бар, бири-бириз менен катышат. Анан ай сайын научное общество хирургическое, анан мындай консультация, операцияда катышып турчубуз. Ушундай эсимен калбаганы Мухаммедзиев деген Насир, ушундай зор, красивый өзбек жигит эле, бул Акунбаевдин доценти болчу. Доцент. Эми бая шаардан өскөн, бул орусча, кыргызча, өзбекче ушундай сүйлөгөн, ошо артистический движение менен сүйлөгөн. Адамдын боорун эзип салчы, бул сүйлөгөн абдан кыйын эле. Ушул докторскийне даярланып жүрөт. Докторский даярланып жүргөндө, ушу хирургическое общество, эманда ар бир докторант, кандидат ушул өзүнүн темасын доложить этчи, обсуждать этчи бизде. Ошондо доложить этип атканда, мында реконструктивная операция после резекции желудка. То есть, баякы язва болгондо ошол резекция желудка болот, ошондо осложнение болсо, кайра башка ход жасайт, ошону восстановить реконструктивная операция деп Мухаммед занимается этим. Ушуну доложить этти, эткенден как шырыскол профессор. Анда профессор деген аз, ошол эле киши бая докторский отпускка бергенде 6 ай, ошо кишиден гана рекомендация алчубуз да, башка киши жок. Мухаммеддин ишин жакшы билет экен, анан ошол доложить эткенде суроо берди да. Бир-эки суроо бергенде Мухаммеддин ошону биринчи. Эми ал баякы мурун айтып жүрбөйүнбү? Орусча тың сүйлөгөн киши, орусча начар билген кишини вообще бир чала билимдүү деп койчу да, көп теңине албагансың. Ошондо Насирдин бир маган ошондо эле айткан, нахальный жагы. Тиги эже сураганда айтты, как Шырысколовна, вы это вопрос еще не понимаете, деп жиберди. Это же оскорбление. Как что оңой эмес экен, ал эже тура калып айтты. Я вам покажу, что я не понимаю, деди. Ушуну менен бүттү. Перебиптен Насир менен ал менден улуураак 2-3 жаш мындай тең түшө сүйлөшүп калчу элек. Эй, Насир дедим. Сен тилиңен табасың. Как Шырысколовна хотят женщина, дедим. Вот теперь посмотришь, она как мужчина тебе деп, кадимкиде айттым да, сени эми ал жайлайт. Да пошел на деп алып, дагы нахальный ушинтип айтып кетип калды да. Анан защайт этти, жакшы өтүп кетти. Жок, защайт эти элек да. Москвада Всемирный конгресс болуп калды, ошогон бардык. Акунбаев, Шубладзе, ошо Мухаммедзиев. Бизден Феридма, мен бир топ делегация барып калдык. Ошондо катышып калдым. Акунбаев тиги Федоров деген профессор академик, алар бири-бирин жакшы тааныйт экен. Ушу кирип барганда ошо кишиден сурап калды. Ат жөнүн айтып, ушундай иш менен келдик эле, бул менин доцентим.
ушуган отзыв берип койсоңуз деди. Какой тема деди. Вот такой тема десе, Федоров айтты, бул тема боюнча специалист Ванчан деген профессор деди. Ахмаев айтты, Ванчан көрбөй окубай туруп эле темасын карап туруп, на такой методика я против деп басып кетти дейт. Федоров айтты, тогда дело хуже деди. Бул боюнча Ванчан более-менее специалист эле деди. Анан бетти басып баратанын дагы Федоров токтой калып акма, Исаканович, ради вас, давайте я подпишу деди. Анан Шубладзе Мухаммед чуркап кетти, отзывын даярлап келди. Ошондо мен аралашып жүрөм. Федоров кол коюп берди. Защитага да. Анан защита өтүп кетти. Бураковский деген жаңкы аттестационный комиссиянын председатели, академик, директор сердечно-сосудистой хирургии, ал бияка келип, сердечно-сосудистой хирургия ачышка жардам берип кеткен. Эми ошондо мугалим барлыгы таанышып калса керек. Ошо Бураковский зор профессор эле. Мен көзүмчө мугалимге айтты. Эй, Насир эми адам менен бат эле мамиле түзүп алчы. Насир, пока я сижу, аттестационный комиссия, ты скор деди. Пока мен турганда өтүп алгын деди. Я постараюсь деди. Ошону менен защищать этти, bir жерден защищать этип кетти. Артынан анан какшырыз колуна вакка открытый письмо жазып жибербеди. Аноним фамилиясын коюп туруп. Ана Москвадан вактан бияка ушонун советник медицинский кагаз келди. Создать широкая комиссия, обсуждать, потом доложить. Ушонун советтен комиссия түзүп, Мухаммедовдун ишин текшериш. Эгембердиевди дайындады комиссияга, мени де. Анда мен жаңы элине доктор болуп калдым эле. Да бирөө эсимде жок, 3 киши. Мен айттым, я не хочу. Я такой скандальный дело, я не участвовал десем, Исаканович мындай чакырып туруп айтты, сен катышкын деди. Катыш, эмчилик, эмне ашык болсо мага айтып тур деди. Ана макул деп катышып калдым. Эртесинен архивке бардык, үшөөбүз архивке барып, тегере Акакиш текшереді, ошону совет айтты. Комиссия, я вам предупреждаю, если вы неправильно проверяете, я на вас буду писать письма, жалобы деди. Кокуйду анан эртес дело келип текшерип, мындай тегерек үстөлдү коюп, үшөөбүз отуруп, анда анчайын деле кыйын эмес. Биздики практический работа. История болезнь. Мухаммедовдин диссертация боюнча 120 случай. 120 случай. Ошо история табыш керек. Анан операционный журнал. Операционный журнал ал жоголбойт. Экинчи факт. Үчүнчү карта бывших. Бакетерде карта бывших. Үчөө саппадайт десе, анда же правильно. Биз түшүндүк, үчөөбүз бир сире. Эгембердиев карайт, мен карайм, анан үчөөбүз отдельно жазып, точно болсун деп, бири-бирибизге дагы контроль кылып, абдан тщательно карадык. Кечке чейин отурдук, таптык, 60 история болесин. 60-ы жок. 60-ы жок. Анан эми 60 Мухаммедиев же бир жерде болсо керек, эртең аны чыгарып туруп таптыралы деп калдык. Кечинде барып, Акымбаев айткан, эмне болсо ма айтып турду. Анан кечинде барып Акымбаевге айттым мен. Исаканович, вот так, 60 случай жок. Мүмкүн өзүндөдүр. Агер ушундай болсо, бул настоящий базарный спекулянт өзбек болуп чыгат дедим. Мен оозума келген айтып, да ну, не может быть. Эле деп калды тиги. Но эртең өзүн чыгарабыз Насирди, ал мүмкүн история таап берерди. Анан эртеси чогулдук, кайра үшөөбүз чогулуп, анан Насирди чыгарып, 60 сыл кайда калган таап келип, жаман болот иште. Өңү жаман болуп түшүп,
yaşas деп кетті. 2 saatten geldi. Жоқ та. Меня подвели ординаторы, помощники, аспиранты деп қапқайда қынайды. Мындайда мен түсінігім бойынша 120. Хоть 5 случай жетіспей қалса, ары бері болуға мүмкін. Анан 60 половине жетпей атқандайын, бұл өмет чистый. Чистый плагиат обманда. Вообще ұят. Ештеңесі жоқ, табалған жоқ. Анан ошонда байқап қалдым, Насир Эмал өлді, ошондан кейін бечара жалка. Мен дәуір жерін қармап қалдым историяда. Ошо 60 случайдан 4 случайны. Например, bir больнойды 4 история қылып толтырғанда. Например, Мамакеев деген Маматаев, Мамашаев деп bir орны 4-қа. Ой-бой деп таң қалып қалдық, жоқ. 60 случайын тапқан жоқ та. Ошон үшін вакка жіберді шындайды. Ошондан анан это удар страшный. Не только өзі емес, бүт коллектив инстқа Акымбайды деле аябай уят қылды. Мен деле кейін түшінем. Кішінелі 60 эле койкал. Реконструктивная операция аз эле болот. Аны жетекчи профессор 5 қолындай билиш керек. 60 сулу жетпей ошентип аткандан аны Акымбаев деле билген. Муну сүрөгөнү Жанкы Бураковскийлер болды. Пока я там сижу, аттестационная комиссия вакта тез деп атып, ошо 60 случай менен докторский болбойт. Ошон үчүн 60 случайны кошконду. Ал билинбей өтүп кетет дегенде. Мен ойлойм ошондо Какыш Рыскулова болбогондо бул запросто өтүп кетет болчу. Кийин Насирдин өзүнөн. Мен айттым. Эй, Насир, я же тогда тебя предупреждал. Хотя она женщина, и она тебя делает. Вот она сделала. Она по-настоящему Насирді құлатқан, жоғатқан, ашық әлі айттық, потом Какыш Рыскулова алды. Она принципиально ушундай каты туруп алды да. Насир бечара ошондон переживать этип, удары страшный, инфаркт болуп тез эле өлдү. Ошон үчүн мен көп жыл бул Бабараке испедсоветтин председатель болуп жүрдүм. Мына маңдайымда отурган Андрей Сопиев профессор көп жыл. Мен ар дайым ушуну пример келтирем. История ушинтип позор болгонбуз, уят болгонбуз. Диссертант переживать этип, удар страшный болгон, инфаркт болуп өлгөн. Көзүңөрдү ачкыла. Никогда обманывать нельзя. Научныйда добавляет, обманывать, это все равно көрүнүп калат. Биздики практически работа. Практически. Ал жоқ. Теоретический историяны болса, мына калп айтууга болот. А бизде жалган айтуу ушундай болбойт. Ушул эч качан эсимен кетпейт. Бул эми 65-60 жылдан ашык өтүп кетти го. Мен ар дайым кийинки менин балдарыма ушуну пример кылам. Имейте в виду, bizde ушундай история болгон, аны никогда не надо забывать. Өзүңөр өлөсүңөр, коллектив позорить этесиңер, бүт медицинский научный работник позорить этесиңер, байкагылар. Ошондан бери андай случай Кудай жалгап жок боло элек. Ошон үчүн мен сыймыктанам. Эми муну жалпы научный работниктерге мен ар дайым эскертип кетким келет. Чатак болбосун.